Allah Taala alarda arasına süyüdü salıp, oşonday kılıp, siz aytkanday kılıp, falan kızın alam, pistan kızın alamın dep, anan keyin oşonday kudalaşıp durup, hazırgıda ala kaçıp, hazır köçedeli tanışıp ketmesden, oşonday kudalaşıp durup, anan keyin turmuş kurçele. Anan keyin oşa ene, jakşınakay balanı törüp, jakşınakay kılıp terbiye kılatele. Adam kılatele de, alım kılbasa dağı adam kılıp beretele. Anan keyin oşa baldan anan keyin memleketke eli yurtuga şu Kırgız elini maşa 1000 yılda kılımdar boyu saktap kelişke oşalar sebepçi bolgan. Men sizde sorom бар да, мына илгерки энелер жакшы тарбиялаучу эле, азыркы дипломы бар энелер жакшы тарбиялайбы? İlgergi eneler jakşı terbiyelegan. Sebebi alar üy büle degen. Hazırkılar üy büle debeyt, haligi nime deydi? Biznes. Biznes. Kariyera. Kariyera. Bular birinci kariyera ya üy büle desen kariyera deydi. Anan kariyera degen bu tuğra emes bu. Üyde oturgan ayal bu balanı terbiyeleytugan bir çoğun üniversitet, mektep bu. Oşa balanı üyde oturup terbiye kılış gerek. Diplom işlep жүрген adamı detsatqa taşlap koyat, ya biröge nankege taşlap koyat. O kayaktan terbiye alat ata-eneni. Merimi de bolbayt. Oşan üçün balдар az ata-eneni taşlap ketip otar. Men aytarım, бұл жақтың деле сөзіне қосылам. Бирок бардық эле аял киши үйдө олтурса аял киши өзү тарбиялай албайт баланы. Эркек киши деле тарбиялаш керек. Мисалы балага күчү жетпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн эркек киши дагы көңүл бурса тарбия жакшы болот да. Анан мен мисалы сөзүң мурунку заманда деле аял кишилер иштеп келген. Бардык аялдар үйдө отурган эмес. Азыр дагы отурушка мүмкүнчүлүк жок. Мисалы колунан келбеген эркектер деле бар. Үйүндө отурат, аялын багат деп. Ошолор аракет кылса, аял киши үйдө отурат. Эч качан алар сыртка чыкпайт. Ошон үчүн эркек киши дагы аял кишини үй бүлөнү багатырганга кудурети жетсе, бардык эле аялдар үйүндө отурат. Балдарды тарбиялаганда аялдардын салымы көбүрөөк болуш керекпи же эркектердики? Аялдардын салымы көбүрөөк болуш керек, бирок эркек да карап турбаш керек. Курманжан датка деле мисалы шунча баланы тарбиялап ал эмес, бир мамлекетти башкарды го. Бир элди башкарып, ошо деле жаман болгон жок. Ал үйүндө отурган жок. Эгерде ал үйүндө олтурса, ким башкармак элди? Башкарды го ошо деле элди. Ошол деле иштеп атат. Ошол мезгилде деле болгон да, аял кишини иштеш. Рахмат. Чоң рахмат. Бир нерсени айтып коеюн. Бул шариатта деле айтылган, эгер кайсы мамлекетти басып алгыңар келсе, анын биринчи жолу аялды карагыла деген. Аял кыздары ачык жана чачык кийинсе, көчөдө жүрсө, ал мамлекетти басып алыш оңой деген. Ошол себептен аял киши шариат боюнча дайыма эркектен ылдый жүрүш керек. Эркектин айткан кылып, жана үйдөн чыкпаш керек. Мисалы аял киши, окуучу өзүм эле окуучум айтып кетип атат, аял киши үйдө олтуруш керек депчи. Аял киши үйдө олтурса, эркектер бакпай атат. Ошол эркекти аял киши багып атпайбы азыр? Ата энелер, мисалы, мектепте эркектер деле берсе болот, бирок ошол сабактычы бала эненин тарбиясынан ажырагандыктан, ошол мисалы энеси үй бүлөсүн баккандыктан мен деле аял алсам, аялым багыш мүмкүн го деген ой менен чоңоюш мүмкүн да. Эркек киши ошо үй бүлөнү бакса, баласын чоңойтса, мен деле аракет кылсам болот деген ой бар. Ошондуктан энелер үйдө отуруш керек. Кыздарды угабыз. Керек болсо шариатта айтылган, аял кишини эшиктен атташпаш керек, даже эшиктин астын эркек киши шыпырыш керек деген. Сиздер азыр шыпырасыздарбы? Шыпырбайт да азыр эркек. Бактымак түгүл азыр эшиктин астын ачып шыпырбайт. Буга кандай карайсыздар? Эгерде аял кишилер шариатка моюнсунуп, оронуп, үйдө отура турган болсо, ошол иштердин баарын кылам мен. Мисалы үчүн мен отурат элем. Эгер мени күйөөм бакса, эшим астын шыпырып, бардык нерседен камсыз кылса, мен үйдө жан деп мисалы үчүн оронуп, ыйманымды окуп, намазымды окуп отурат элем. Бирок мисалы мында сен эми ороnup алып, анан үйдөн чыкпай эле отурасаң, күйөөң эшиктин алдын шыпырып отурса, апаң ыраазы болобу сенен? Бул мусулманчылыкта айтылган нерсе. Мен бул сөздү бекеринен айткан жокмун. Мисалы үчүн молдолордон, ыймандардан ушул сөздү укканым үчүн айтып атам. Мен өзүм буну токуп чыгарган жерим жок да. Мен ошон үчүн айтып атам. Далил менен айтып атам. Өзүбүздүн эле экс-президентибиз Роза Отунбаева деле бир мамлекетти башкарды. Кудай буйруса тынч эле башкарды да. Бирок сиз билесизби, Розанын үй бүлөсү жок экен. Роза эженин үй бүлөсү жок экен билесизби? Күйөө жок. Ал мисалы мамлекетке тиги президент болгунча жоктур, балким да. Азыр деле жок. Азыр мен билбейм аны. Жок, мына ошо политика деп жүрүп, күйөө жок калган да. Жок, анын бардыгы бирдей эмес, 5 кол тең эмес. Мисалы өзүм эле мисалы мугалиммен тура.
эгерде мен үйүмдө олтурсам баланы ким окутат? Эркек кишилерди мисалы Жумушу жок мугалим, эркек кишилер мугалимдер бар. Ошолор окутмак. келсин, Келет. келбей атат. Биз айлыгыбыз аз, бизге ушул жетпейт деп келген жок. Эгерде мен мисалы башка бирөө эркек киши келип туруп, мен ордума отурамын, мага ушул место керек десе, мен сразу бошотуп бермекмин да. Эгерде эркек киши аял кишини бакса, эч качан аял киши көчөгө чыкпайт. Үйүндө олтуруп, сен мен баланы карап отурайын, сен андан көрө акча таап келчи деген эркектер бар. Ayal kişi İslam'da, ayal kişilerde İslam'da öz ordu var. O ordunu biliş gerek. Her kim erkek bulağı, ayal bulağı, caş oldu öz ordunu biliş gerek. Büt ayaldarga karay turgan ginekologlar, boğaltililer, mugalimler, terbiyeçiler, başkalar büt ayaldan buluş gerek. Alar kemersan, köçede somka sürüp yürgenler bolması gerek. Ama şunun için erge tiygenden gide eri süyse, oşanı okuyayım dese, oşağı jöndömde olsa, okuta veret andan keyin. Bundaylar tolup taşıp jatat. Ekinçiden, siler erge tiyip baktısız bolup kalışınlarga özüңер sebepsiңер. Ata eneňerge Özbek Hacı aytkanday, ata eneňer kelişip bir-birine kudağında açılık kılıp sınaşıp, anan keyin alganda köge tiygeneňerde, ata eneňer patasını alıp bosok attagaňarda baktılı bolat eleger. Siler anı teskerisinçe diskotekada, veçirlerde, başka yerlerde arak içip, bir-birine jagak basaňar, jeteleşip oşa gün alıp kaçıp kete beresiňer. Bunday bolbayt o. Bolbayt. Şunun için silerdi baktısız bolup kalışıňar negizgi sebep şu dep oylayman ben. Ilgari em үчүн ажырашуу аз болгон. Себеби бел куда деген, бешик куда деген болгон. Алар бири-бирин эки үй биле жакшы билип, сынап, бүт тектүгүн. Анан куда болушкан, анан ажеде ажырашууга негиз жок. Менимче эки дос дагы эгер бири-бирин жакшы билгенде, бирөөсүнүн баласына каман чыкпайт болчу. Ошондуктан билип, көрүп, анык, сынап, анан турмуш курган макул. Чынында эле ошо бизде кыргыздар ата-энени өлгөндөн кийин сыйлайбыз, өлгөндөн кийин өкүрөбүз, өлгөндөн кийин жылкы соёбуз, базардан кийим алып келебиз, элдин бәріне акча таратабыз, оокат таратабыз, анан ошо менен мына мен жакшы баламын деп атабыз да. Бул деген фикция, калп, жалган. Мына чынында ата-энени тирүүзүндө сыйлаш керек. Ата-энени терең урматташ керек. Ата-энеге тирүүзүндө кызмат кылыш керек. Айтканын тилин алыш керек. Барба десе барбаш керек, чыкпа десе чыкпаш керек. Ошону чындык сыйлоодо ошону айтат. Ошо азыркы рекетир эртең бандит, азыркы пиво ичкен бала эртең алкоголик, азыркы дискотекага мода кийген кыз эртең оны көчөдөгү кыз. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыт да аягына келип жетти. Бүгүн сиздер менен биз Нокендин жаштары менен Достук айыл өкмөтүнүн жаштары жана ошондой эле Тургунбай Анаркулов атындагы орто мектептин жаштары жана төрүбүздүн коноктору жана ата-энелер, эже-агайлар, балдар жана ата-энелер деген темада сүйлөштүк. Бул убакытта ар бир жаштар өзүнүн оюн айтышты. Балким ар бир ойдон жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз. Биздин данышманыбыз айтат, кайсыл коомдун жаштары имандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Жана дагы жараткан айтат, өзүңөр өзгөрүлбөсөңөр коом өзгөрүлбөйт дейт. Демек, өзгөрүлө турган учур келди. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Нокенден коштошот. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.